КГТ Капчык айында Орто Азиядагы биринчи жашыл фестиваль өтүп жатат. Ушул жерге жүздөгөн адамдар келип, бактарды отургузуп, жаратылышка салымын кошууда. Жашыл дем долбоорун алкагында 10 гектардай жерде 14 000 көчөт отургузулду. Бишкекте мисалы азыр отургузган менен биринчиден монча аянтча эчим бербейт. Андай талаа жок бар отургузгандан баарыбыз бул фестиваль катары өтөт да. Климатка, экосистемага салым дегендейчи. Кайсы өрөөнгө отургузулса, кайсы Капчык айда болсо, ушунун Капчык айдын абалары Бишкекке барат. Өзү негизи дыйкандын баласы. Талаада өскөм, жаратылышка жакынмын, атам өтүп кеткен, атама арнап дагы токой отургузам деген чоң бир кыялым бар болчу. Азыркы учурда ошол кыялдарым ишке ашып атат. Жана ошондой эле биздин азыр шаардагы болуп аткан смог аябай байланыштуу. Анткени бул бак дарактар бизге аябай чоң көлөмдөгү кислород менен бизди камсыз кылат. Бүгүнкү күндө биз 3 түрдүү бак отургузабыз. Бул чань-чань карагайы, лиственница, анан ак кайың. Азыр Бишкек шаарында ушу смог маселе дагы абдан орчундуу болуп турат. Көптөн бери кыялданып жүргөнбүз. Ушинтип биз дагы дарак тигип койсок деп. Кандай болсо дагы ушу биринчи кадам болсун, кичине болсо дагы бир 10 дарак болсо дагы отургузуп коелу деп ушул жубайым экөөбүз келгенбиз. Бизнес үчүн эмес, ушул Кыргызстаныбыздын жерине, келечегибизге деп тийилип аткан бир жакшы иш чарадабыз. Мындай кыялымда бар эле, тоолорго да тиксем, мен тиккенди бирөө билбесе деле депчи. Бирок ошол аркылуу сага айтат го, бир дарак тийилген, ушул куруп, чирип кетмейинче сага сообу жетип турат дейт да. Андан жеген чымчыктар уругуну жейт, курт кумурска пайдаланат, көлөкөсү, таза абасы. Бул нерсе биздин келечегибиз үчүн.